PR анан кийин өндүрүш кызмат башчылары бул жакта эмгектенишет. Анан могу Туштагы бул коммерческий отделди бул жакта ошо маркетинг супервайзер ошо соода бөлүмү. Анан жумуш боюнча кайрыла турган болсо бул жакта кабинетке келет. Бул жакта жумуш боюнча кызматкерлер өздөрүнө тиешелүү маалыматтарды алып кетишет. Tanıştıra keteyim. O жерде мындай линия бар да. Бул линияны эмнеге сызылгансына десеңиз, мындай баягы сырткы чөйрөнү, ички чөйрөнү аралаштырбоо максатында да. Мисалы үчүн мен бул жерде иштей турган кызматкер болсом, мындай тумбочкада биздин бут кийимдерибиз турат да. Бул жерден алмаштырып, мен бул жака коюп кийиш керек. Азыр бизде смена опыт жок болгон үчүн бахила кийип өтөбүз да. Өтө тартибинде көрсөтүп коебуз сизге. Бул жерде бутка кийгенден кийин бутту бул жака койбой линиянын аркы бетине коюш керек болчу. Мындай таризде өтөбүз. Сен ажатканага кириши мүмкүн, башка кылышы мүмкүн, ар кандай класста нерсе теле болушу мүмкүн да. Ушул таризде өтөбүз бул жака. Ошо. Бөлмөгө киргенде оң тарапта баягындай доскабыз бар. Бул доска эмне үчүн керек десе, бул жерде баягы чек-листтер бар, атайын тазалыктар үчүн. Бул жерде мисалы бүгүн кайсы күн ал боюнча белгилендиби, тазаландыбы, жыйнаштырылдыбы деп, анан дежурство ким болду, ошолор боюнча тизмелер жазылат. Анан бул жак бисквит зонасы, бул жак негизи красный зона деп аталат. Бул жака баягы кирмени эле койсок болот. Бирок айнектен баары көрүнүп турат. Кадимкилер рецепттери менен торттун бисквиттерин даярдап алышат. Өздөрүнүн калыптары бар. Бизде 3 размери бар. Торттун мини, стандарт, макси болуп стандарт. Анан бул печкага киргизип, печкада даяр болгондон соң бисквиттерди атайын нарезкада кырып алышат. Кырып алып анан кийинки бөлүмдөргө өткөрүп берет да. Төржүдөн ашуун кызматкер иштешет. Анан басым бөлүк аял кишилер. Анан биздин да негизги максатыбыз, негизделүүчүбүздүн да максаты Кыргызстандагы жумуш орундарын көбөйтүү да. Ата мекенди өндүрүштү көбөйтүү менен миграциянын маселесин баягы кыскартканга бир аз да болсо салым кошолуу деген максатта атайын ушул баягы фабрикага кызыгып ушул ишке ылайык болуп жүрдүк да. Бул жакта мисалы үчүн баягы нарезка менен кесип алгандан кийин түштүрө турган болсом, бисквиттерди атайын сироптор бар. Сиропторду себет, кадимкилер сироп, бул бисквитти жумшартуу үчүн. Андан соң тиги бөлүмгө мыналарды столго өткөрүп, ал жерде майлайт, май деген кирелди. Жакта мына эжелер мисалы үчүн луйкипай тортун даярдады. Тиги бисквиттерге кремди ар бирин кол менен коюп чыгат да. Мындай мээлет болчу. Күнүнө бир күндө канча торттарды неме басат? 100-200 торт ар бирин турат менен кремдер. Өткөндө бир экскурсияларды айлантып жүрөм байке. Анан бирөөсү кап-кара мындай тогуроп, төгөлөк мындай торт бар. Үстүнө мындай бир кобраны коюп, мындай кылып, с днём рождения моя жена деп коюпту да. Моя кобра деп астындачы. Көрүп алып аябай күлүп. Бул эми кардардын табитине жараша кандай эмени кааласа ушундай жасап бере беребиз. Эми бизде кардардын көңүлү баягы биринчи орунда турат. Бирок кээде ушундай тамашалуу неме заказдар да келип калат. Оюңуз дароо көргөндө эмне ойлодуңуз? Биринчи келгенде эле бутубузга бахилаларды берип, үстүбүзгө халатты берип, башыбызга чепчикти бергенде бул тазалыкты катуу карманышат экен деген ой болду. Кайсыл жерде тазалыкка катуу мындай талап күчтүү болгон болсо, ал жерде демек бардыгы ойдогудай мындай коркпой жесең болот дегендей. Эң негизгиси Кыргызстандагы ишкерлер өссүн, жумушсуздук азайсын. Ооба, анан дагы бир баса белгилеп кетүүчү жагдай, бул барболдун кандай гана өндүрүшү болбосун, мен өзүм көп эле жейм, көп эле пайдаланам. Бардыгы халал да. Ошого басым кылганы бул өтө
сүйүнүчтүү да. Бизге көптөгөн баягы комментарийлерге суроолор келет да. Могу жерде мисалы үчүн карасаңыздар эч кимиздин перчатка жок да. Айрым эле кызматкерлерде болбосо көпчүлүктө перчатка жок. Анан эмне үчүн перчаткасыз иштейсиңер деп сурап калат да. Анан биз мындай деп айтып атам. Мисалы үчүн мен колумду азыр жууп келдим, жууганымды билем да. Анан бирок перчатканы ким жууду дегендечи. Перчатка таза экенин ким гарантия берет? А бирок биздин кызматкерлер, бригадирлер тынбай текшерип турушат да. Анан булардын саат сайын колдорун жууп турат. Анан эгерде жерге бир нерсе түшүп кетсе, бир инструмент, аны алгандан кийин сөзсүз барып колун жууп келет. Себеби ушундай эреже бар баягы. Жер деген нерсе пласт деген түшүнүк бар да. Анан перчатканы тагып алып туруп, мисалы үчүн камыр кармаса, ал чоюлуп туруп, камыр ичине кирип кетсе, мисалы үчүн, эртең бирөө жесе, анан резина болуп чыкса, дагы клетке жагымсыз нерсе да. Анан тем более бизге бул перчатканын кайсы жактан өндүрүп келди, ал жактан бизге туңуйук да. Ошол себептен лучше баягы колду жууп, таза антисептиктеп, анан тазалап иштегенди макул көрөбүз да. Музаткыч. Сиздерге биздин ошол топторубуз негизи технологиялык стандарт боюнча топтор 12 саат. Кремдер, бисквиттер бири-бирине сиңиш керек да. Ал ошол боюнча эле сиңбесе, ал мындай сутак болуп калат да. Ошон үчүн технологиялык стандарт боюнча 12 саатка чейин максимум. Burada bu жерде газ жок болгон экендер. Газды дагы биз өзүбүз тартырдык. Өзүбүз тартырып алдык. Эскаватор жарымы газ менен, жарымы ток менен иштейт. Эгер свет өчүп калса деле, бул жакта газ менен бизде жок дегенде пушуп бул жакка чыгып кетиш керек да, иш толуп кетпесе делечи. Ошол үзүлдүгү учаткоо максатында газ дагы тартырдык. Ошол 190 градустан 200 градуска чейинки температурада бул пиширип берет печкабыз. Мына биздин складыбыз. Ушул жерге чыгат. Мына жерде дагы бөлмөбүз бар. Склад өзүңдөр көргөндөй анча чоң эмес. Анча чоң эмес болгон себеби бизде продукция көп турбайт. Биздин максат эми кампага жыйгандан эмне болот? Сразу эле соода түйүндөрүнө кетет да, магазиндергечи. Анча себеби биздин баягы негизги принциптерибиздин бири адалдан кийинки эле бул жаңы деген принципибиз бар да. Адал, жаңы дайыма дамдуу дейбиз го. Ошол себептен бизде жаңы абалда кетиш үчүн булар склад кызматкерлер атайын ротация кылып, кайсы датада чыкты, неге могу жерде туруп калды, неге кетирген жоксуңар деп, аларды да үстүнөн карап текшерип турат. Машиналар могу жерге келет, кадимки эле камалдар, күндүзү. Анан бул жерден грузчиктер жүктөшүлөр бар, жүктөп берсе, алар уже регион болуп бөлүнүп кетишет. Бул жакта азыр кондитер 1 боюнча тааныштырып, кондитер 2 дагы бар. Анда таанышта кетейин. Силердин алттары бар дагычы. Ошол мына менин ящигимде мисалы үчүн сыртка кийген бут кийимин могу жерге киргизип коет. Анан жумушка ишкерге кийген бут кийим бул жакка таштап кие берет. Ошондой эле аптечкалар бул жакта дагычы. Азырда синоптор кайнаткан. Бул жактан краник менен алып, баягындай чөмүш салынбайт да. Чөмүш салынса деп астыда кирип болушу мүмкүн да. Ошол себептен мына жагына краник койгон, атайын өзүнүн ичи коет. Анан краникти ачып кайра жабып коет. Анан бул байкелерибиз амырды мынанын арасынан өтөлүп бул жака салса, бул жерден кадимгиден биз жеткизген печеньелер чыгат. Мына жерде мына насадкасы мисалы үчүн азыр сырное деген печенье чыгып атат экен. Эгерде буну насадкасын алмаштырып койсо, мисалы үчүн кофе барбол же да башка бир печеньелер түрлөрү чыга берет. Бул сакарный линия аппаратыбыз эмнеге жакшы? Бул жерде жумуш күчү азыраак болот. Адам азыраак иштейт. Бул жактан мисалы бул байке салып берди. Бул жактан регулировка алып турат, брактарын алып турат. Бул аппарат өзү пиширип берет. Анын ичи кадимки эле печка мына. Мына саргайга мисалы үчүн сыр. Кадимки эле аны жактан көрүп атсаң, сыр төгүп атат. Анын бетине себип атат. Бул печеньдер кетип атат. Бул жерде аппараттын ичи ысык кадимки эле баягы 200 градустук температурада. Тияка барганга чейин бул печеньелер пишип калыш керек. Азыр нар жагында көрсөтөбүз. Жеке сиздер келбейсизби? Сиздер биз менен чогуу жүрдүңүз нары бере.
негизги бул жака келишибиздин эң негизги максаты дегустация болчу. Биринчи жеп атып даамы кандай экен? Даамын өзүңөр жеп көрбөсүңөр, мен сөз менен айта албайм алдым даамын. Таттуу деп айтышым мүмкүн, анан башка даамын сезиш үчүн өзүңөр жеп көрүш керек да. Кыскасы сапалуу ашат. Таттуу экен. Атын кандай дедиңер? Балкаймак. Балкаймак. Мен өзү мындай болот деп элестеткен эмесмин, бирок урмат. Неге? Мен дегустацияга чакырып атат деп эле торт уступ келет экенбиз деп экскурсия кылат экен деп ойлогон эмесмин да. Мен гупипайды көп алат элем. Анан панчо деген торту көп алат элем. Көп алат элем деген себеби азыр Ошто эмесмин да. Бишкекте силердин дүкөнүңөр жок менин билишимче. Дүкөнү жок азыр. Ошого Бишкекте торт деле мындай Ошто жүргөндө торт көп жечүмүн. Же Санчо же Гупипай көп алат элем. Бишкекке буюрса пландарыбыз бар. Ушул жакында жылдары ачабыз. Азырынча бизде продукцияларыбыз барган Бишкекке дагычы. Торттон башкасы мына печеньялар, кондитер азыктар бардыгы барган, пряниктер бар. Кайсы дүкөндөрдө сатылат? Мен Бишкекке балдардын номерин берейин сизге. Немелер менимче Бишкектин өлө жеринде уже эле башташты. Бишкекте да азыр сатылат. Анан силердин жанагындай спорттук иш-чараларды колдоп, аларга демөөлчү болуп, иш жүргүзгөнүңөр дагы аябай сонун. Ошо жанагы сертификат аркылуу келип аткам да мен дачы. Мен оюмда деле жок болчу. Өз негизичи экинчи орунду ээлеп ошол сертификатты белекке берет деген ойдо деле жок, жөн эле чукуп койгон элем. Анан өзүмдүн жашымдагы категория боюнча экинчи орунду ээлеп калдым мен. Анан ошентип жанагы менин жагдайымды туура кабыл алып, туура түшүнүп, макул болгонуңарга да мен ыраазымын. Септембер 24-тө келгенде жана сертификаттын мөөнөтү өтүп кетмекте, 22-синде бүтмөк да. Балдарым аябай суктанып, жакшы көрүп жешти. 600 сомдук сода алгам, 600 сомдон көбүрөөк. 35%дык арзандатуу кылып берди, ошондо 400 сомдой болду да. Ошол Алар алып биз да байкайм, негизи адам экен өндүрүштөрдү колдоп жүрөбүз. Баягы мыйзамсыз немелерди да баягы дароо реакция бергенибиз да жагат. Анан адам экен өндүрүштө биз бири-бирибизди колдобосок, сырттан келип бирөө колдоп кеткен. туура. Ошого калыс пикиримиздерди коомчулукка жеткирейт жүргөндөр өтө сонун да. Биздин мисалы үчүн компания канча өнүксө, Кыргызстанда ошого ылайык өнүгөт да. Себеби ошого ылайык жумуш орундары түзүлөт. Мындай дегенде өзүбүздүн досубуз же инибиз, агабыз Россияга же дагы бир башка мамлекетке кетип иштебей, өзүнүн эле ата-энесинин алдында иштеп калганы. Туура. Ошол үчүн да канча деген салыктар төлөнөт. Өлкөнүн дагы өнүгүүсүнө бир канча пайда болот да. Бизде азыр каптап кетпейди, мисалы үчүн чет өлкөнүн продукцияларычы. Мисалы үчүн азыр биздикин көрдүк, сразу даяр болуп чыкты, эртеси уже кетет да. Эртеси уже бүт сода түйүнө региондор кетет. Айтайын, мисалы үчүн Кытайдан же Россиядан да башка жерден келсе, эми ал жакта даяр болгонго бир убакыт кетет. Анан кампадан бөлүштүргөнгө дагы бир убакыт кетет. Бул Казакстанга, Кыргызстанга, Тажикстанга деп турабы, бир нече убакыт кетет. Анан поезд менен бизге келгенге чейин дагы бир убакыт кетет, бир канча. Анан Бишкекке түшкөндөн кийин сразу бизге келе калбайт да. Бишкектен дагы ротация кылып бөлүштүрөт. Бул Нарынга кетсин, бул Бишкекке кетсин, бул Көлгө, бул Ошко кетсин деп. Ал бул жака келет. Бул жака келгенде дагы бул жакта бөлүштүрөт. Мына продукция мына жака кетсин, бул Чоңалга кетсин, бул Карабул жака кетсин деп мисалы үчүнчү. Анан бизге келгенден кийин деле дароо биз ала албайбыз. Аны дагы магазинден канча турганда биз алып кетебиз. Албап жейбиз. Ал уже жаңы эмес да. Биздин артыкчылыгыбыз ушунда болот да. Жаңы биздин продукцияларчы.
торторубуздун да сакталгөнү 5 эле күн. 5 күн деген 5 күндөн кийин жок болот. Сиз кайра эле жаңы торт жейсиз. 1 ай турбай, 10 күн турбай. Постоянно свежий торт жейсиз. Акебе кыргыз куттуу үйдөн куру чыкпайт дейт. Биздин ишканабыз биздин үйдө эле. Ошол куру чыкпаңыздар. Биздин таттууларды ала кетиңиздер. Рахмат. Баягы Рахмат. кызарып атат, өзүбүз куруп келип алган. Чайын дагы ичип, башкачасын дагы алып. Мындай болсо да рахмат чоң. Силердин мынчалык ачык болорун мен чынын айтайын күткөн жокмун. Мисалы үчүн биз эми Умар Даданов же Эрулан Кокулов эмеспиз, бирок алар кайсыл жерге барып съемка кылбаса дагы жанагы өндүрүшчүлөр же сатуучулар баягы терс кабыл алат да. Анан силер өзүңөр бизди чакырдыңар, өзүңөр өндүрүшүңөрдү көрсөттүңөр, чайыңарды бердиңер, анан ушундай каттуулар да салып бергениңер бул өтө мындай кубандырат да. Чоң рахмат дагы билдирет. Алла разы болсун. Алла разы болсун эке. Халыктыгыңыздарды коомчуга жеткизип, эл кызматында жүрөңүздөр. Рахмат.